Эфирибизди улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз болсо бүгүн ден соолук тууралуу сүйлөшүп атабыз. Акыркы учурларга баягы көз жүгүртө турган болсо, көпчүлүк адамдар бул бөйрөк оорусунан жабыркап келишет. Буга чейин дагы биз айтып келгенбиз, дал ушул оорулардын алдын алуу боюнча бизде коногубуз бар. Дал ушул ооруларды алдын алуу боюнча сүйлөп берсин анда. Ооба, улуттук кардиология жана терапия борборунун нефрология бөлүмүнүн дарыгери Калыбүбү Иманалиева эжекебиз бизде конокто. Ушул бөйрөк ооруларын келип чыгуу себептери жөнүндө айтып берет. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздар. Кутмандуу таңыңыздар менен сиздер менен бирге. Бөйрөк оорусу азыркы убакта көп кездешет. Мунун причинасы ар кандай. Көбүнчө жана гломерулонефрит, пиелонефрит деген оорулар бар. Ал көп кездешет. Особенно жаш балдарда дагы бар. Бул оору ушундай ооруларды терминдери менен айтпасаң, ушундай элдерге түшүндүрүп берсек да, ошо элге баары бир ошо түшүндүргөндө баары терминге кайрылыш керек болуп калат да. Ошондой анан кийин көп жана урология бөлүмдөрүндө тоже бул дагы бөйрөккө кирет. Бөйрөктүн ооруларында анда бөйрөккө таш пайда болгондо ошондой баягы инстандар кайрылышы мүмкүн. Ошондой оору менен алар өзүнчө баягы таш оорусу адамда пайда болгондо ал өзүнүн симптомдору болот, өзүнүн мындай айтып эметип турат да, мындай приступ болуп ушундай болуп эметип турат да. Аны адамдар өздөрү кайрылып, уже өздөрү кайсы врачка кайрылыш керек, аны билип. Бөйрөк ооруларынын ушул алгачкы эле негизги себептери эмнеден эже? Эми бөйрөктүн ар кандай себептери көп. Биринчиден баягы суук тигенде пайда болот. Суук тиген адамдар мындай көп үшүп калат, көп суукта болуп, грипп жана острый респираторный заболевание дегендер бар. Ангина. Ангина деген өзүнчө аябай өзгөчө оору. Бул бөйрөккө аябай таасир кылат. Ангинанын себебинен да бөйрөк ооруп калышы мүмкүн. Конечно, обязательно. Ангина деген өзү инфекционный патология, ал аябай бөйрөккө катуу таасирин тийгизет да. Бул катуу таасирин эметкенде дагы көп мындай жаман катуу ооруларга адамдар душар болушу мүмкүн да. Бул жанагы сиз эмен айтып атпайсызбы, гломерулонефрит деген оору бар. Ал аябай өзүнүн эмеси да кыйын, оорунун өзү негизги кыйын, мындай дарылаганга да кыйын, ушундай да. Калыбүбү эже, биз соңку учурда бөйрөк оорулары көп кездешип, анын натыйжасында гемодиализде жаткандардын саны дагы көп деп атабыз да. Ооба. Эмне үчүн мурункуга салыштырмалуу азыр көбөйүп атат бул нерсе? Бул нерсе эмне үчүн көбөйөт? Потому что убагында адамдар врачтарга кайрылбайт. Көбүнчө бөйрөк оорусу мындай ичинен мындай подпольно эметет да, билинбей, көп адамдар билбейт. Бөйрөк ооруп атканынчы случайно эле, например, билинип калат да. Кээ бирөө, например, участковый врачтарга кайрылса, анализ мачасын эметет, белок чыгып калышы мүмкүн. УЗИден караганда, УЗИден изменение болуп калат да. Ошону убагында кайрылбай жүрө беришет. Муна барабыз, эртең барабыз, бүрсүнү барабыз деп ошондуп жылдар өтүп кетет дагы, анан бөйрөк өзүнүн функциясын жоготуп баштайт. Функциясын жоготкондо ал өзүнүн симптомдору пайда болот, уже функциясын жоготкондочу. Эң коркунучтуусу ушул бөйрөк оорусу билинбей башталып, өрчүп анан аягында өзүнүн функциясын жоготуп, уже жана гемодиализ деп атпайсың, ошого жетишип калат. Потому что анан эжеке дагы бир суроо, кечирип коңуз. Ушул оорулар баягы билинбей пайда болот деп атпайбызбы? Бирок кайсыл учурда биз билип алсак болот да, кайсыл учурда биз ошол негизги башталгыч себептерин билсек болот. Вот, например, ангина менен ооруп калды деп айталы, мындай любой возрасттагы адамдар ангина менен оорушу мүмкүн, особенно жаш балдар. Бул өзүнүн осложнениясы, гломерулонефрит деген оору бар да. Ал өзүнүн мындай 2 жумадан кийин же 10-12 күндөн кийин өзүнүн бөйрөктүн симптомдору башталат. Жанагы эмелеричи мындай симптом деп коебуз эми мындай айтканда. Адам эмне деп сезет? Адамда биринчи зарасы кызыл болуп пайда болот. Вот заралганда заранын цвети обычно сары болуш керек, сары, как лимон сыяктуу. А мында кызыл, жана этти жууганда кызыл суу чыгат го, ошондой кызыл мача пайда болот да, зара пайда болот. Аны любой адам, даже жаш балдар, даже өйдө мындай, уже өзүнө билген адамдар уже билет да зара кылганда өңүн өзгөрүп калганынчы. Ошондой болот. Анан шишик пайда болот. Шишик бетте пайда болот, бутта пайда болот да. Ошондо анын кан басымы көтөрүлөт. Кан басымы көбүнчө көтөрүлбөйт.
бирок бир 80% Шишик пайда көтөрүшү болот, мүмкүн. Биринчи адамдар ошо билиш керек, шишик пайда болот, бетте, бутта шишик пайда болот. Мында бутта, эки бутта тең бирдей шишик пайда болот. Ошону адамдар билип алыш керек да. Бутум шишип атат деп. Аны если убагында кайрылбаса, шишик өйдө тарап, ичке чейин, белге чейин пайда болот. Анда уже состояниясы аябай эле жаман болуп калат. Анда уже алар өздөрү уже врачтарга кайрылып калат да. Шишип атат бала, бирдеме болуп атат деп. А так подпольное течение, которое адамдар билбей, ичинен жанагы пайда болуп атат деп атпайбы? Ал өзүнчө протекать этет. Алар ошо именно жанагы гемодиазга алып келе турган эмеде билинбей өзү ошондуп жүрүп, анан кийин раз анализди алганда эле жана креатин чоңоюп, функциясын эсептейбиз өзүнчө формула менен, ошону чыгарганда уже функциясы тоже түшүп калат. Анда уже гемодиазга уже барыш керек болуп калат. Или органдар алмаштырыш керек болуп калат. Көбүнчө ушул сиздерге багы кайрылганда, бейтаптар кайрылганда кайсыл оору менен кайрылып атышат азыр? Мына азыр биздин отделение көбүнчө жанаң ушу гломерулный нефрит деген оору менен көбүнчө кайрылышат. Кан басымы бийикте, жана бөйрөккө таасир берип тоже ошондой эле кайрылат. Диабет, сахарный диабет, тоже осложненный диабеттер, тоже бөйрөктүн иштешин аябай начарлатып, жана диализге алып келген учурлар бар. Толтура эми ар кандай оорулар келет. Биз телегөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу эскертип кетели. Бизде коногубуз бар, дал ушул нефролог, бөйрөк оорулары боюнча сүйлөп берчү биздин коногубуз бар. Эследим. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, түз байланышка чыгып суроо берсеңиздер болот. 56-56-72. Шаарыбыздын коду 0312. Калып эже, бир бөйрөк менен жашаган замандаштарыбыз бар да. Анан соңку учурда маалымат блоктарынан, интернет блоктарынан окуп калдым да, Кытайдын бир жараны iPhone менен iPad үчүн өзүнүн бир бөйрөгүн сатыптыр да. Анан бир бөйрөгүм менен жашап кете берем деп ойлогон абал, жаштык кылыптыр да. Анан бир бөйрөк менен канча жылга чейин жашаса болот? Болобу негизи эле? Анан кандай болот бир бөйрөк менен жашаш? Если бөйрөк өзү мурун оорубаса, здоровая почка, да, мындайча айтканда, оорубаса, анда бир бөйрөк менен канча жыл жашайт, ал адам бир кудайдан бирок көп жылга чейин жашай берет. Себеби функциясы бузулбайт. Ушундай көп жыл жашай берет. Андай убактар толтура бир бөйрөгүн берип, бир бөйрөк менен жашагандар бар. Даже туубаса бир бөйрөк менен төрөлгөн адамдар бар. 70-80 канча жылга чейин жылып, без гемодиализа собственно жашагандар бар. Канча 8-9 бала төрөп. Бирок бөйрөктү сатканда болот. Албетте. Эми бөйрөк сатканда биз аларга эмете албайбыз. Аябай трудный сөз. Ал нерсенен Кудай сактасын, албетте. Анан бөйрөк ооруларынын баягы келүү себептерин билип алдык. Бирок алдын алуу процесси кандай болуш керек? Биз кандай болгондо бөйрөк ооруларына кабылбайбыз? Ооба. Алдын ала ар бир адам, ар бир мектепте окуган бала болобу, мындай взрослый период балдар болобу, өзүнүн ден соолуктарын караш керек. Ал үчүн врачтарга көрүнүп туруш керек. Өздөрүнүн поликлиникада врачтарга обязательно бир жылда бир, хотя бы 6 айда бир зараны тапшырып туруш керек. В первую очередь зара. Зарадан эле билинет. Лабораториядан зарада если белок чыгып, дагы микроскопические изменения деп коебуз, эритроциттер, лейкоциттер чыкса, это уже участковый врачтар билет, что муну уже специалисттерге жибериш керек. Это уже бөйрөктүн типичный оорусу ошондой. Анан кийин алдын алганда, сиздин сурооңуз ошо алдын алганда эмне кылыш керек? Тиштерди убагында тазалаш керек. Санация зубов, санация тамакты, жана хронический танзилит, ангина, ушулардын баарын тең ошого туруштук бербей, ошолор болбос үчүн эмне кылыш керек? Жылуу жүрүш керек, бутта сууга калбаш керек. Ар бир адам уже өзүн билет да, үшүп баратканда убагында лечение алыш керек, если танзилит, ангина болуп калса. Ошондо гана алдын ала болот. Давление, артериальный кан басымын өлчөп туруш керек. Потому что көбүнчө жаштарда кан басым чоңоет, адамдар билбейт. Качан только зрениясы совсем бузулуп, эчтеке көрбөй калгандан кийин окулистке барышса, окулисттер бир врач айтат, анализ мачаңды бер, давлениең бийик болушу мүмкүн, специалисттерге бар деп. Ошондо гана бизде жанагы хроническое почечный недостаточность деп атпайбыз, ХПН деп. Ошондон билинет да. Анализди ала коебуз, там уже гемодиазге жатыш керек болуп. Бөйрөк эмне менен азыктаныш керек эже? Кандай тамак-аштар менен бөйрөккө пайдалуу? Бөйрөккө көбүнчө кандай десем, мындай майлуу тамакты жебеш керек. Эң майлуу кара кесек эт жеш керек. Майлуу тамакта холестерин, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кайнаткан мындай кайнатылган тамактар жеш керек. Көбүнчө фрукты, овощлар,
ошолорду жесе болот. Анан- Когда функция почек еще иштеп атканда, анализдери жакшы убакта, бөйрөк менен ооруйт, бирок анализдери жакшы. Ошол маалда өзүнүн диеталары бар, аны Анан сууну көп ичкенде дагы бөйрөктөгү таштардын пайда болуусунун алдын ала деп айтылат го. Алдын алды, алдын Ошон үчүн ошол себептен мисалы ар түрдүү баягы чөп чайларды ичкен биздин замандаштарыбыз жок эмес да, ошол туурабы? толтура көп, да. Эми аны бөйрөктө таш пайда болгон азыр дагы көп кездешет, особенно балдарда дагы, взрослый адамдарда көп кездешет. Сначала биринчи эмне пайда болот? Биринчи туздар пайда болот. Бөйрөктө туздар пайда болот. Ооба, алар туздар, анан кумга айланат аларчы. Анын убагында эсе уз өтүп, мындай дарыгерге кайрылбаса, таш пайда болот. Баягы кумдар бири-бирине кристаллизация болуп биригет дагы уже чоң таш пайда болот. Ал уже дробить этиш керек, или майдалап туруп кууш керек, или мындай уже чөпкө чыкпайт уже. Майда кум убакта ошону кетиргенге аракеттениш керек да. Анын өзүнчө диетасы бар. Эмнеден улам башталат ушундай? Биринчи туз, анан таш, бөйрөктө таш пайда Ар бир болуусу. адамда туздар бар. Ар бир адамда бөйрөктө сиздер дагы биздерде туздар бар. Бирок алар зары менен чыгып турат да. Зары менен чыгып турат. А кээ бир мына обменное нарушение деп коет, анда уже бөйрөктө алар туздар чыкпайт дагы, өзүнчө пайда болуп, баягы бөйрөктөн баягы, бөйрөктүн ичинде сактала берет. Өзүнө сактала берет да, анан кийин таш пайда болот да. Ошол нерсе болбош үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Көбүнчө өзүнчө диетасы бар. Эгерде мындай кум чыгып калып, же туз чыгып калса, УЗИден көрсө уже специалисттер кайрылат да, анда уже биз диеталарын айтып беребиз. Кайсы туз бар экен? Туздун түрлөрү бар. Фосфатный, оксалатный, смешанный туздар деген болот. Ошолордун баарын тең ошого карата диетага эметип, жана чөп чайларды айткандай сууну көбүрөөк ичиш керек болуп калат. 1,5-2 литрга чейин суу ичиш керек. И бат-бат туалетке заара кылып туруш керек. А биздин жана гломерулонефрит деген ооруда ал совсем башка. Анда уже шишик пайда болгондо суюктукту наоборот азайтыш керек. Азыр бизге көп инстандар кайрылат. Бияктагы эмелер көп суу иштеди, 2-3 литрдан суу иштеди деп, ана шишип келишет да. Бул абдан уже кыйын да. Карап бериш керек да, көзөмөлдөп, суюктукту канча ичиш керек, аны врачтар тактайт. Ошо алдын алуунун биринчи эле баягы методу бул врачтарга кайрылып туруш керек. Врачтарга кайрылып туруш керек, өзүнчө как профилактический осмотр, любой участковый врачтар УЗИ карап, жана мен айтып атпаймынбы, анализ мачы карап, креатинин өз анализдер бар, хотя бы 2-3 анализ берип койсо ошондо эле билинет. А УЗИ азыр бардык жерде бар. Чоң рахмат Калыбек эже, сизге ыраазычылык билдиребиз. Күндүн сууктугуна байланыштуу дагы ушул бөйрөк ооруларына чалдыккан замандаштарыбыз бар. Эң негизгиси жылуу кийиниңиздер. Ооба. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, улуттук кардиология жана терапия бөлүмүнүн борборунун нефрология бөлүмүнүн дарыгери Калыбүбү Иманалиева эжекебиз бизде конокто болуп, бөйрөк ооруларынын келип чыгуу себептерин айтып берди. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эжеке, бар болуңуз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жогоруда болсо биз сиздерге маалымат менен бөлүшүп өттүк, пайдалуу деп ишенебиз. Ал эми өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга өзүңөр гана кам көрө аласыздар, оорубаңыздар. Азыр болсо биз эфирибизди улантабыз.